Самолеттің içinde 5 вак намаз оқыған адамдың видеосы интернет желілерінде чуу жаратты. Намаз оқып жатқанда самолеттің жұмысшысы алдынан шыққандығы үшін намазды оқып бүтіп, аны тоқмоқтап салған. Ошол қылғаны туурабы? Әлбетте ой пикириңизди комментарийге 2 сөз менен жаза кетиңиз. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны басып, биздин каналга мынамитип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Чоңкурчакта лыжа тээп бараткан 2 киши чуңкурга түшүп кетти. ОКМ Чоңкурчакта жабыркаган 2 адам боюнча маалымат берди. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги Чоңкурчакта лыжа базасына муз тээп баратып чуңкурга түшүп кеткен 2 жаран боюнча маалымат берди. Такталгандай 41 жаштагы киши жана 5 жаштагы кыз баллон менен муз тээп жатып чуңкурга түшүп кетишкен. Куткаруучулар жеткиче 41 жаштагы жаран эс алуучулар тарабынан чуңкурдан чыгарылып, тез жардам кызматына өткөрүлүп берилген. Ал эми 5 жаштагы кыз жеңил жаракат алган. Милиция кызматкерлери жарандын жоголгон акчасын таап беришти. Бишкекте милиция кызматкерлери жарандын жоголгон барсеткасын таап бергенге көмөк көрсөттү. Бул тууралуу шаардык милиция кызматы бүгүн 3 январда билдирди. Ага ылайык 1 январда Ала Тоо аянтында патрулдук милиция кызматкерлерине шаар тургуну кайрылып 10 000 сом жана документ сүрөтү бар барсетканы таап алганын билдирген. Кызматкерлер барсетканын ээсин таап, жоголгон буюмдарды аман-эсен кайтарып беришкен. Казакстандын Акмола облусунда 40тан ашык унаа кагышып калды. Казакстандын Астана Шучинск унаа жолунда 40тан ашык унаа кырсыкка учураганы айтылууда. Бул тууралуу казак басылмалар жазышты. Кабарлангандай, кырсык Когам жана Каратал айылдарынын ортосунда болгон. Саат 13:30да Бержан Сал районунун Когам жана Каратал айылдарынын ортосунда аба ырайынын начарлашынан бул жол менен 40ка жакын унаа кагылышкан. Каза тапкандар жана жабырып калгандар тууралуу маалымат азырынча жок деп жазды. Окуя болгон жерде полиция кызматы иштеп жатат. Социалдык тармактарда тараган видеодо аталган аймакта катуу борон жүрүп жатканын көрүүгө болот. Ата жан жолга чыксаң сактанып жүр. Бул жолда талай